Саламатсыздарбы? Бүгүн биз бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында түзүлгөн Багыт кайрымдуулук фондунун курутой өндүрүшү тууралуу кеп калмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Бул бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында түзүлгөн Багыт кайрымдуулук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айжол агай бүгүн бизге курутой өндүрүшүнүн бир күндүк иш процесси тууралуу көрсөтүп бермекчи. Анда эмесе кеттик. Саламатсыздарбы? Жүрүңүздөр. Бул жак ошондо кайсыл жак болуп калат? Бул жак биздин фонддун офиси. Эң сонун. Бул жакта иштер жүрөт. Саламатсыздарбы? Кутмандыңыздар менен? Мен доктор Майга. Саламатсыздар. Бул жакта тааныштырып кетсеңиз, Бул жакта биздин жалпы эле волонтер достор, фонддун ыктыярчылары, ошол бизге жардам кылып, биздин иштеген иштерди жүргүзүп, биз ошо китепкана ачмакпыз, ошол китеп чогултуп, анан азыркы убакта болсо ошол биздин крутой куруттарды, продукцияны өндүрүп аткан кез. сонун. Келиңиздер, анда мен дагы сиздердин иш процессиңиздер менен аралашып, крутой кандайча жаралып атат, ошону бир өз колум менен жасап көрсөм, Келиңиз. Сиз ошол колгапты кийип, биздин стикерлерди, упаковкаларды жасап көрсөңүз болот. Мынакей, упаковкаларды өзгөчө крутой, ой. Бул круттарды кайсы жактан алдыртып жатасыздар? Бул куруттар Сусамырдан келет. Сусамырдан салышат, анан бул жактан тосуп алып, ушундай упаковкалап, анан өндүрүп чыгып, анан сатууга жиберебиз. Эң сонун. Багыт кайрымдуулук фондунун негиздөөчүлөрүнүн дагы бири Улук мырза агай менен дагы баарлаша кетсек, агай айтсаңыз, ушул курутой өндүрүшү кантип башталып калды эле? Крутой өндүрүшү баштан айта кетсем, бир Сусамырлык иним бар да. Биздин өзүбүздүн жеке магазинибиз бар да. Анан ошол жака коюп сатып көрбөйсүзбү деп бизге сунуштады да. Анан деп көп көңүлдөнгөн эмесмин. Анан бул жак ачылып калды, аңгыча эле. Фонд ачылгандан кийин фонддун бюджетин кандай толтурабыз деген ой келди биринчиден. Мисалы бирөөдөн сурай турган болсок, бир эсептеп, андан кийин токтоп калбайлы деп бир өндүрүш ойлоп табалы дедик. Анан курутойго келди дароо эле. Көпчүлүк менен сатсак колдон келет депчи. Анан дароо эле биякта фонддогу волонтерлорго, ыктыярчыларга айттык. Сунушубузду айтсак эле колдоп беришти. Аттындагы ушу фонддун идеясынан чыкты курутой деп. Ошол менен эле эч кандай күмөн саноо болгон жок, упаковкалап эле сатып баштадык. Баштаганда эле дүрдеди. Жети областта сатып атат азыр. Эң сонун. Демек, бул жактан даярдап туруп, Кыргызстандын 4 тарабына жиберетсиздер, Ооба. Ошол жактан анан кимдер сиздерге көмөктөшүп атат ушул куруттарды сатууда? Кайсыл жерлерде сатып жатасыздар? Сатууда өзүбүздүн волонтерлор, өздөрүнүн ыктыяры менен келгендер, жети областта да ошо ыктыярчылар эле. Жети областтагы ыктыярчылардын эң кызыгы көбү эмес, биринин экиси мектеп окуучулары болот да. Мектеп окуучулары өтө зор саламлашат. Мисалы Таласта Алина жана Сарбина деген кыздар бар экөө. Дагы аты айтылган да кыздар бар. Биринчи 200 пачка кетиргенбиз, андан кийин 500 кетирдик. 2 сааттын аралыгында эле сатып койго келип атышат да. Эми ушул куруттарды сатууда элдин мамилеси кандай болуп атат? Мисалы сиздер айтып жатасыздар эле, бул куруттан түшкөн каражаттар балдар үйүнө, карлар үйүнө берилет деп. Элдердин мамилеси тууралуу айтсаңыз. Элдердин мамилеси жакшы эле менимче. Эжеке. Троллейбустан да сатып коюп атат. Анан бул бир позитив болуп атат да. Позитив. Курутту башкача формада сатыпчы, мисалы биз көбүнчө курутту кайдан сатабыз? Төшүдөн улут түшкөндө эле ошол жакта вагондор бар. Анан ошол жака тактайга эле жөнөй эле куруттарды мындайча айтканда жылаңач эле коюп коебуз да. Анан анча мынча өткөндөр, шаардыктар же балким туристтер көрүп ошол жагын баягы турамесирээк кабыл алат экен да. Куруттарды ушул бойдон коюп койсо, кургатып, анан ал жактан чаңдайт. Биздики болсо упаковкалап, таза бүт шарттар менен кылып сатканга көп кызыгат экен. Куруттун ичин көрө элек жатып эле сырты дизайн жакшы болгон да. Дизайнга эле кызыгып алышат. Анан муну мындай кылып тамашалап айтпабыз, муну бир жесеңиздер, бизде артысынан издейсиздер депчи. Бирок чын эле ошондой болду э. Көбүнчө эле 10 чакты киши келишип, дагы барбы деп 2-ден 3-төн алып кетишет да. Сонун. Демек, ой босогон ушундай крутой куруттун түрлөрү боюнча айтсаңыздар, бул 2 түрдүү экен. Даамдары кандай?
Бул жөнөкөй эле курут, сүзмөдөн жазылган. Анан чөгөгө курут. Биздин негизги фишкабыз деп койсок болот. Мунун даамы да башкача. Башка куруттардан аймак тушууга талап көбүрөөк. Баягы шаардыктар болуп мындан кичине өгүнөн чочушу мүмкүн. Агынан көп качырып атышат. Агы деле бизде кененирээк. Баасы тууралуу айтсаңыз, баалар кандай болот? Баалар биринчи себестөө эмес деген бар да. Ошону эсептеп чыкканбыз. Сыртындагысы канча сом туруп атат, ичиндеги куруттар канчадан айланат, 1 килограмм ичинде канча штук бар, канчаны салсак канча сом болот. Ошондон кийин үстүнө бир аз 6 сом, 7 сом, 8 сом кошуп сатып атабыз. Мисалы бул 20 сом турат. Себестөө эмес бир 10 сомго чейин, 12, 13 сомго чейин барышы мүмкүн да. Анда ушул өзгөчө жакшылыкка себепкер болуп сиздерди жандап жүргөн ыктыярчылар туурасында дагы айтсаңыз, тааныштыра кетсеңиз. Ыктыярчылар азыр бул жерде саналуу эле ыктыярчылар турат. Негизинен бул жерге фонд ачылган күндөн баштап эле өздөрүнүн зор салымын кошкон ыктыярчылар бул жерде азыр келбей калды бүгүн өздөрүнүн себептери менен. Азыркы ыктыярчыларыбыз Айбек өзү Нарындан болот, 8-март деген айдан. Бүгүн жаңы келип отурат. Катышып, буюрса туруктуу ыктыярчылардан болуп бере атат. Альбина дагы ошо Нарындын 8-мартынан болот. Альбина да жакшы идеяларын айтып өттү азыр. Буюрса фонддун да жылышына зор салымын кошом деп отурат. Зарина көптөн бери бизде туруктуу ыктыярчылардын бири. Алла разы болсун. Анан Эмир бүгүн келип отурат. Буюрса колдоп туруктуу ыктыярчы болуп берем деген максат менен. Ошол муну биз эмеге региондорго жиберип атабыз. Ал жактан сатып атышат ыктыярчылар. Анан биз өзүбүз дагы бүгүн көп болосуздар, чыгып өзүбүз да сатабыз да шаар ичи. Элдерди кызыктырган дагы бир нерсе айтып кетейин. Бул жерге жазып койгонбуз рахат плюс сабап депчи. Муну жеп рахаттанасың, бир жанын соо аласың. Анткени бул маңызы кандай? Бул балдар үйлөрүнө, карлар үйлөрүнө жардам катары кетет депчи. Ошентип айтсаң, элди кызыктырганы, тартканы да ушул. Анда азыр ушул сатуу процесс менен дагы тааныштырсак, көтөрүп алып, Борбор калаабыздын ар кайсы тарабына тарайт экенбиз, Ооба. Анысы биз менен бирге болсо. You're some kind of butterfly.
жасасаңыздар, ишиңиздерге ийгилик, ошондой жакшылыкка себепчи болуп, өзгөчө иш баштапсыздар. Анда эмесе азыр ушул сатуу процессин көрсөк, Балдар үйүнө китепкана ачып берели дедик элек 20 сомдон. Алып коесуздар бирде. Кайрымдуулукка. каяка ачасыңар китепкана? Токмоктоо балдар үйүнө. Буюрса 10-да ачылыш болот. Чогултуп бүтүп алдык буюрса. Алла разы болсун. Бул кайрымдуулук багытындагы куруттар да? Мейли. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Курут албайсыз байке? Эмне курут? Кайрымдуулук багытында классикалык жана чөбө куруттар. Бул жана балдар үйүнө, карылар үйүнө кетет да. Бирде алып коюңуз. Канчадан? Муну жесеңиз кайра издейсиз, 20 сомдон пачкасы. Десем кайра издейм ба? Дамысон да, сусамыр куруттар. Кайрымдуулук багытында байке, чөбө куруттар, классикалык куруттар, сусамырдан келген 20 сомдон пачкасы. Мындан түшкөн акча балдар үйүнө, карылар үйүнө кетет да. Алыңыздарбы балдарыңыздарга деле. Бул фонддун атынан да, фонддун продукциясы. Бул жактан бизди көзөмөлдөп турсаңыздар болот байке. Багыт, Курутой деген эмелер, Instagram аккаунттар да. Канчадан аласыз? 2 өрөй да. Мен да курут калбай алам турбайбы? Сдачи бар байке? Алла разы болсун. Аш болсун. Ушинтип акчаны мындай өзүнө эле берип салгандар бар. Байкелер, эжекелер кайрымдуулук багытында экен деп, Алла разы болсун деп. Анан жөн эле 200 сом карматып кеткендер бар. Анан майда акчасын алып койгондор бар, мисалы 50 сом берсе, бир курут алып элечи. Ушундай кеттик. Курут, чөбө курутунда жебейсизби, Эме бизде эмелер болот да. Кичинекей балдар болот. Курут алып бергиңиз деп ата-энелер кыйнап, бизди көрүпчү кызыгып. Биз мындай эле берип коебуз кээде. По 20. Все собранные средства, иншаллах, пойдут на детские дома и на дома престарелых. Все. Акчасын берди бе? Сен алдың? Жок. Ошону бериш керек да. Здравствуйте, девушки. Кисломолочки будете? Это в целях благотворительности. Собранные средства пойдут на детские дома и на дома престарелых. Куруты обычные. Классические ЧБВ куруты. 20 сом пачка. Ну, возьмите одна. Благодарю. Приятного аппетита. В целях благотворительности. Возьмите пачки. Кайрымдуулук багытында алыңыздар. Муну жесеңиздер, истейсиздер. Дамысон, сусамыр куруттар. На дома престарелых. Возьмите. Куруты. Сусамырский. Не будете? Улук мырза. Түшүндүбү кыз? Өлөсөм түшүндүм. Түшүнгөндөй эле карап калды да. Я тоже хочу ради Аллаха помогать, братан. Понимаю вас. Все. Алла разы болсун. Эң соң негизи айтсаңыз, ушул курут сатуу учурунда кандай да окуяларга туш болдуңуздар? Окуялар, көп эле окуялар болду, көп. Көбүнчө негизи биз курут сатпасак деле элдерге позитив арнайлы күлдүрүп кетели дейбиз да. Мунун өзү куруттун аты деле Курутой деп позитив да. Анан кээде балдар алгысы келип, анан ата-энелер алып бербей коюшат да. Анда берип эле кете беребиз да. Биз кайрымдуулук фонду болгон үчүн ал жактан да кайрымдуулук кылып, анан жаңы эки көргөнүңүздөй ушундай байке эжекелер туруп калат, мисалычы. Эме болуп, сурамжы болупчу. Аларга да мынтип кайрымдуулук кылып, берип кете беребиз. Демек, курутун эле баасын бербей, өздөрүнүн көңүлүнөн чыгарып акча бергендер дагы көп экен, Ооба. Көбүнчө тиги акчасын 50 сом берип, мисалычы, бул 20 сом болсо, калган жөн эле коюңуздар, кайрымдуулук болгон үчүн деп чыштап кетишет. Кээде мындай эле 200 сом карматып кетишет, мисалычы. Азаматсыңар деп, жакшы идея иштегиле депчи. Азыр эми
коомчулукта негатив көбөйүп, элдин баары мындай өз эле албаса же өз эле көрбөсө, кайрымдуулук кылган инсандар жок, же болбосо элдер алмак беле дегендер ой болот экен да. Демек сиздер ал стереотиптерди бузуп, аларга каршы чыгып көрсөтүп аткан турбайсыздар. Ооба, ошондой. Эң сонун азаматсыздар. Так, кандай кылалы? Те отургандарга эле, Менчи Элюштук алып эмеге кетсем кандай болот? Сушанын кыздары сатышабыз деди да. Сонда. Ал жакта Кайда жыйналыш болмокта, анан мени чакырып жатсаңыз келдичи. Мындай Мен дейт. Элюны алып, Агай. барып сатышып. Ушунда биздин ыктыярчылар көп да иштерде бар да, көп уюмдарда бар. Анан бул кызыбыз азыр чогулуш болмок дейт, дагы бир уюм менен. Ал жака алып барып ошол жака сатып келем деп кетип атат азыр. Бир 50 пачка аласы, сон. Биз жаңа отургандарды айланып баштай берели. Кеттик. Курутойдон курут алдыңыздар, дамын татып көрдүңүздөр. Кандай экен, дамы жактыбы? Жакшы экен. Эң сонун. Сизгечи? Жакшы экен. Дагы ушундай өндүрүштү колдойсуздарбы? Колдойбуз. Эң сонун. Негизи курутту жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөм, өзүм деле курут. Азаматсыздар, биринчи жолу ыктыярчы болуп атпсыз, Буга чейин ушундай иш-чараларда ыктыярчы болуп көрдүңүз беле? Албетте, көптөгөн кайрымдуулук фонддорго катышканмын. Мисалы, өзүмдүн колумдан келишинче көптөргө жардам бердим. Арбузатка акча топтогону, анан ошол китеп жыйнаганы, бир адамдан бир китеп долбоорлорунда. Ошол кайрымдуулук кылуу эмнегедир жанга ырахаттануу болот да, мындай өзүмө жагат, анан көптөргө жардам берип, баарын шартын оңдогум келет колумдан келишинче. Эң сонун азаматсыз. Айтсаңыз, тартынган жоксузбу? Мындай кандай сезимдер болду? Эч тартынуу болгон жок. Кайра курут алганда аябай сонун сезимдер болот. Ичимден кубанып, тартынуу деген жок, себеби тейлөө тармагында иштеп да көргөнмүн, тейлөө тармагында жүрөм. Адамдар менен мамиле кылып, анан мен өзүмдүн бөлүмүмдө ошондой окуум, менеджмент бөлүмү, адамдар менен жакшы мамиледе болуп, эч кандай тартынуу болгон жок. Кайра кубанып атам, ушинтип аралашып, багыт кайрымдуулук фондуна кошулуп, көптөргө жардам берип атканыма аябай кубанычтамын. Демек сиз өзүңүздүн карьераңызды дал ушул ыктыярчылык багыт менен баштап Ооба, ыктыярчылык багыт менен баштап, буюрса дагы да көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөмүн. Чоң рахмат, азаматсыз. Рахмат. Айжол агай, ушул куруттарды сатууда кандай жөндөмдүүлүктөрүңүз сизге жардам берүүдө? Биз балдар менен сатып жүргөндө, мисалы, биринчи баштагандачы, биз троллейбустун ичине кирип эле сатып баштаганбыз да. Сүрдү жеңелдипчи. Ошон үчүн бул жактан сүрдү жеңүү болуп атат, сатып жүрүпчү. Анан сатуунун түрлөрүн, сатуу жолдорун үйрөнүп, мисалы мен бир жолу сатып кеткен кишиге кыздар барып туруп, баягы тажрыйба түрүндө эле, экинчи, үчүнчү жолу сатып ийген убактар болгон да. Эң сонун. Демек, бул бир гана кайрымдуулук кылбастан, бир гана ушул ишмердүүлүктү улантпастан, жеке өзүңүздөргө дагы аябай пайда топтоп Албетте, өзүбүзгө да пайда алып. Ыктыярчыларды чогултууда кандай ыкмаларды колдондуңуздар? Мисалы үчүн жарнама аркылуу эле келиштиби, же өзүңүздөр издедиңиздерби? Жарнаманы угушуп эле, мисалы, эми кайрымдуулук фондкочу негизичи жөн ыктыярчылар келбейт да, жөн кишилер келе бербейт. Анткени бул жакта волонтер болосуң, бекер иштейсиң деген тема бар да. Ошон үчүн жөн мындай кайдыгер болгон балким кишилер келбейт да. Жүрөгү таза, сезимтал адамдар келет да. Баягы өзүм муктаж болуп турсам дагы бирөөгө жардам колун сунайын деген балдар келет. Анан өздөрү эле келишти ыктыярчылар, биз жарыя кылганбыз. Негизинен ыктыярчылар студенттер турбайбы? Окуучулар, студенттер. Эң сонун. Негизи өзүңүздүн кесибиңиз боюнча айта кетсеңиз, соода тармагына жакынсызбы же кандай? Таптакыр башка кесиппи? Жок, мен кесибим мугалим. Эң сонун. Орус тили адабиятынан мектепте сабак берем. Анан биз ошол ойлой берет экенбиз да. Бул ишти кылып бүтүп анан тигиге кылам депчи. Мисалы окуум бүтүп анан мекен кызмат кылам деп элечи. Анан элге пайда кылам дебей эле, муну кылып тигин да кылып жүрөш керек экен да. Ортодо болуп, өтүп кетпей, ылдый түшүп кетпей, өзүбүздүн жумушту кылабыз. Мисалы бул жакта балдар, агай, өзүнүн жеке иши бар, мисалы жеке ишкер. Агай жумушту бүтүрөт,
жумуштан келип ортолорунда келип бул жакка жардам берет. Мисалы мен деле жумуштан кийин келем, ушул жакка сатышабыз, куруттарды упаковка кылабыз, идеяларды айтышабыз. Студенттер деле ошол да. Окум болуп калды, семинарым болуп калды, курсум болуп калды десе кетишет. Ага чейин жардам берип кетишет ушундай. Эң сонун. Демек сиздер дагы ыктыярчылар боло турган болсо, сиздерге кошулууну каалашса, анда эшиңиздер ачык турбайбы? Албетте. Эң сонун. Азаматсыздар. Эч тартынбайбыз, уялбай сатабыз. Эйван, Фаберлик, Арифлейм деген компаниялар бар го. Өздөрү үчүн иштейт, мисалы, өздөрүнө каражат топтоп. Алар подвалдарга чейин, шеяларга чейин кирип барып, жабышып ошол сатышат да. А биз эмнеге уялышыбыз керек? Соо иш үчүн, экенин кызмат үчүн, жана балдар үй карлар үчүн эч тартынбай иштейбиз. Чөгөдөн да живойраак болот депчи. Булар 20 сомдон турат. Алганга да оңой, анан жеп дагы дамылдатат. Еще соопсузлукка кетет да. Троллейбус менен Сунжак тартабыз. Сунжакта эл көп го. Эс алып аткан элдерге. Ошол жерден тартып алып, сатып кайра тарап кетебиз. Алфак бересер, кимдилер чындап айтканда, беркилер өзүнчө көнө самаркап турабыз. Ошол да. А биздики мындай бергендерден да ишенбейсиң. Ошол болот. Мисалы, мону чыгарган себеби бул жерге аккаунт, Instagram аккаунттар бар, номерлер бар. Аккаунтка барлык материалдар чыгып турат. Каяка барып эмне кылып атабыз, ушул эле биз таанып алсак болот. Анан ошол жерден контролдоп турасыздар. Чын эле кетип атабы ошол нерсе ошол жаккачы. Бизден бирден бир ушу кепилдигибиз деп айтсак болот да бул нерсеничи. Ошол бирде алып койсоңуздар болот. Же үйгө балдарыңызды ала кетесиз, дамын тартып коесуз. Да, реклама белгилеп коюшат балким аны. Мындай эле. Чын жүрөктөн эле алып коесуз. Жок, мындай эле алып коебуз. Балдарыңызга айтып койсоңуз белгилеп коесуз бизде Курутой деп. Кеттик энди. Кошулдук. Ыктыярчылар жолдон кошот ушинтип. Алла разы болсун. То есть мы собираем средства на детские дома, на дома престарелых. Возьмите пачку. 20 сом всего лишь. Исламович. Все. Эже, Исламович будет? Все. Веланда, съемка. Ассаламу алейкум, саламатсыздар. Курут жеңиздер. Бул куруттарды эмеге кайрымдуулук багытында сатып жүрөбүз. Балдар үйүнө, карлар үйүнө акча топтойлу деп, анан биз фонд ачып, өзүбүздүн продукциясын чыгарганбыз. Чөбө куруттар, классикалык куруттар. Пачкасы 20 сомдон. Фондпу? Жакшы. Сиздер бири-бирибизге жардам берели анда. Рахат да каласыздар. Жакшы жасаңыздар. Кеттик. Бисмилла. Индус туугандарга индус туугандарга бир көрөлү, айтып көрөлү. Айттыбы? Жакшылап эле айттыбы? Мусульман кем? Здрасте, брат. Мусульмане? Машалла. Мусульмане, да? Муслим? Машалла. Мы ради Аллаха это продаем, брат. Ради Аллаха. Кыргызча сүйлөйсүңөрбү? Машалла. Алар разы болсун. Азаматсыздар. Вам предложили? Кисломолочки. Кисломолочки продаем. Курут называется, помните? Из Сусамура привезенные. Детские дома и в дома престарелых собирали деньги. Вот таким образом свою продукцию продаем. Я сам из Сусамура. Знаете, что это? За перевалом, ты вошел. Да. Сколько стоит? 20 сом пачка. Вот. Чобего крут и классический. Чобего знаете? Попробуйте, очень вкусно. Это сарамай. Да. Давайте нам. Да, когда кипятишь вот этот сармай, да, остается вот чего. Два мы возьмем? Да, конечно. По 20. Приятного аппетита. Ага. Приятного отдыха. Благодарим. Это благое дело. Бисмилля. Курут алыңыздар, аш болсын байке. Жакшы жасаңыздар. Курут алыңыздарбы? Аш болсын. Бисмилля. Курут взяли, да, девушки? Приятного аппетита. Ага, приятного отдыха.
Құрт алдыңыздар, байке? Аш болсын, Алла разы болсын, байке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, братья. Кисломолочки взяли? Нет, не взяли? Круты. Знаете, да? Что это такое? Из Сусамура привезен, брат. Зачем мы их продаем? В целях благотворительства. Собираем деньги на детские дома и на дома престарелых. Вот таким образом продукцию свою выпускаем. Помните, пачка 20 сом. Хотя бы, да. Да, пакетик, одна пачка. Возьмите хотя вот одна команда, попробуйте. Очень вкусные. Потом будете искать. Это натуральные хуруты. Одну пачку возьмите. В целях благотворительности, брат. Все. Алла разы болсын. Приятного аппетита, приятного отдыха, ребят. Еще взяли? Еще хотите? Так, вам предложили хуруты, кисломолочки? Будете? В целях благотворительности собираем средства таким образом, своей продукцией, да, на детские дома, на дома престарелых средства. По 20 пачка. Это классические чобего хуруты из Сусамура привезен. Очень вкусно. Чобего? Попробуйте, узнаете, что такое чобего. Вот, возьмите. А? 20 пачка, 20 сом. Если что, можете контролировать вот, наш инстаграм-аккаунт, да? Что мы делаем, чтобы вы не думали, что это какой-то бизнес, да, собственно. Это все в целях благотворительности. Возьмите, 20 сом пачка. Будет, конечно, найдем. Сколько вам? Хорошо. Без проблем. Вся. Так, давайте вот так делаем. 60 и... Нет, 60 и 80. А полтинник я возьму. Ага. Вам пачку, да? Да. Вам пачку. Возьмите пачку, да? Ага. Приятного аппетита, приятного отдыха. Да, вам тоже. Да, найдем сдачу, не волнуйтесь. Возьмите. Там подруги тоже купите, да, конечно, 2 пачки. Я вам должен 160. А вот как раз стольник, да? Значит, я вам должен 60, да? Возьмите 50. Сейчас я вам мелочь найду. Так. 3, 6, 9, 10. Возьмите. Приятного аппетита, приятного отдыха. Благодарим. Всего доброго. Бисмилля. Так, ребят, добрый день. Уже купили, уже. Что купили? Хурут. У меня вообще хурутов не осталось. Хурут жоқ қалып тұрды менде. Покажи хурут деп. Қандай мен немелерім жамат. Мына достор, Багыт кайрымдуулук фондунун иш процессине күбө болуп келдибиз. Азыр болсо Танапис бизге Айжол агай оң сөз бермекчи. Кайсы ырдырда бересиз? Биз курбулар деген баягы мекенди сүйүүгө чакырган ырдырда арнап берейин. Кеттик анда. Негизи ошо биз чогулуп ушу иштерди кылгандан кийин ушинтип Танапис кылып, ырдап, отуруп, суп ичип, эс алып турабыз да. Көңүл ачып. Чыга түшкөрөк көдөнүмдөн жалын коюлат. Жан курбулар өткөн күнүбүз барысынан кымбат тоюлат. Биз мезгилди шылдың кылабыз, ден соолукту жашыл буракта. Өкүнөрбүз бирге боло албай, аргай жердең аргай куракта, аргай жердең аргай куракта. Келелеке биз бул жарыка, мойнубузга милдет тагылган.
тишкең ашып жатпайбы, үлгүлөрү калып алардан. Биз урунган жеңил буюмдар кыйынчылык менен жаралган. Үмүт тишкең ашып жатпайбы, үлгүлөрү калып алардан, үлгүлөрү калып алардан. Сак болгулаңа сиз курбулар, көңүл чөгү деген илдеттен. Колубузда журттун тагдыры, мойнубузда улуу милдеттер. Каалабаган колун көтөрсүн, биринекин мында калчулар. Калганыбыз мекен буйруса, өлүмгө даңырдап барчулар, өлүмгө даңырдап барчулар. Чогуу жерде айланды. Элмирбек Иманалиев агабыздын Арузатым деген әне. Бары сөйлөбөйсүз да. Асхат Мусабек. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде күзгөн экен катылып, качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрабастан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым каалайын мага бир жолу. Бирде чуркап, бирде алып жүрмөлөп, билинбестен өмүр барап өйдөлөп. Баратканда балбулдаган от көрдүм, бакыт менден алыс эмес өңдөнөп. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрабаштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым каалайын, карындашым мага бир жолу. Чоң рахмат. Ой, чоң рахмат. Мынчалык колчоот деп күткөн эмес элем деп элечи. Кезеледе калган таанагым, агестештик жолдо баратып. Унча бел сулуу беш көкүлдан кыялыма жарашып ол, өткөрсөм деймин өмүрдү. Олдо өзүм эле өзүм жарашып. Мына достор, бүгүнкү Багыт кайрымдуулук фондунун курултай өндүрүшү менен чогулган саякатыбыз дагы соңуна чыкты. Өзүңүздөр күбө болгондой, ырахат, сооп, ошондой эле бул ыктыярчылардын өзүнүн алтындай убактысы, өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн арнашып, дал ушундай аябай сонун жакшылыкка себепчи болуп жатышат. Багыт кайрымдуулук фонду жана ошондой эле курултай тууралуу кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, Инстаграмдагы бир адамдан бир китеп официалдуу баракчасына, ошондой эле Багыт кайрымдуулук фондуна жазылып, биз менен бирге болуңуздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.